Өткөн суткада республика боюнча лабораториялык жол менен тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы дагы 15 учуру катталып атат. Бишкек шаарында 3, Чүй областында 1 учур, Ош областында 1, Жалал Абад областында 1 учур жана ушу Санкт-Петербургдан келген биздин мекендештерибиз, биздин ошол жерде окуган курсанттардын арасынан дагы 9 учуру лабораториялык жол менен тастыкталып, бүгүнкү күнү каттоого алынып атат. Ошону 15 учурдун ушу 10 учуру деген ушу тыштан алып келип, завозной деп алып атабыз. Контакт болуп калгандары 3 болуп атат. Экөөсүн дагы эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү дагы улантылып турат. Ошентип, Кыргыз Республикасы боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны бүгүн 1365 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 156, Ош областында 204, Ош шаарында 132, Чүй областында 109, Бишкек шаарында 351, Баткен областында 25, Нарын областында 242, Ысык-Көл областында 14, Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан 105 табылган. Санкт-Петербургдан келген биздин жарандардын арасынан дагы мына бүгүнкү күнү тастыкталган учурлары 27ге барып калды.